Энелер күнүнө арналган көргөзмө кечи Эмгек партиясынын Айым Ордо аялдар кеңеши тарабынан уюштурулуп Бишкектин Вефа-центри мода үйүнө айланды. Подиумдун майрамдык шаанисин Эмгек партиясынын лидери Аскар Салымбеков өзүнүн катышуусу менен көтөрүп, энелерди жылуу сөзү менен куттуктап өттү. Вефа-центрде энелердин күнүн белгилеп коелу деп чогулуп отурабыз. Uyuşturucular bizim Emgek Partiyası'nın ayanlar kanatının yedekçileri, on canında durumlar, sol canında makama, yaşlar bırakıyor. Sizler şu yaşına kayıp bayramda sizge tartılap atasızlar, sizlerge çok razıçılık, çok rahmat aytабыз. Bugün buna biz 2012 yıldan beri şu bayramlara başladık. Kırgızistan'da eneler bayramı. 3. 4. yıl bol paradıkta. Onun bağladığımız bilesizler 8. Mart'ta öyle bayramı 1910. yılı Alara Çetkin Üskön bayramda çölek. Al bayram bizge çok bayram, ıyız bayram. Alar appalarımızda nenelerimizde, nene arkadaşlarımızın bayramı. Şundan yaxşı belgilep жүрөбүз. Endi dagы ушундай бизге энелер, апалардын байрамы деп ушу май айынын ортосунда тартууланып, ушу батыштан келген байрам экен. Эми энелерди күнүгө байрамдатсак дагы аз болот деп мен эсептейм. Эне бизге эң кымбат, эң ыйык, эч нерсеге алмашпас. Бул биздин энелерибиз, апаларыбыз. Анан кийин биз ушу силердин апалар үчүн, энелер үчүн бүгүнкү биздин аялдар канатынын ушундай жаңы модалардын презентациясын көрүп, өзүбүзчө дагы мындай кичинекей болсо дагы майрамдык маанай тартуулап атканыбыздарга чоң ыраазычылык, чоң рахматты айтабыз. Эмгек партиясынын Айым Ордо кеңешинин эртеңки энелер майрамына уюштуруп жаткан чакан майрамына кош келипсиздер. Урматтуу ушул жерге чогулган эжелер, сиңдилер, инилер, энелер, тургулар. Эне деген баарынан кымбат. Эне деген кайтала, эне деген балдарды көрөйт экен, эне деген балдарды өстүрөт экен. Ал эми энени эч ким таппайт. Эненин көңүлү жаркырап турса, бул мамлекеттин келечегине жакшы пайдалуу болот деген ойдомун. Энелердин көңүлү ачык болсо, бул күндөн дагы жаркырап, күндөн дагы бийик турат. Себеби ар бир үйдүн туткасы, ар бир үйдүн куту эне. Урматтуу энелер, эртеңки майрамыңыздар кут болсун. Эмгек саясий партиясынын Айым Ордо аялдар кеңеши ушул аялдардын, энелердин ушул майрамына карата сиздер күндө кийип, күндө конокко барсаңар, же болбосо бир салтанатка барсаңар, же ишиңерде врачтар, мугалимдер, жумушчулар, кайсы кесип болбосун баардыгы кийип жүрө ала тургандай өзүбүз каалаган көйнөктөрдүн дизайнын, модасын ойлоп таптык. Ал Русланова Айым мода үйүндө даярдалды. Жалпысынан түрдүү темадагы 12 коллекция Эмгек партиясынын Айым Ордо аялдар кеңешинин кыз келиндери тарабынан сунушталды. Ордо кеңешинин максаты иштиктүү саркеч кийимдер калктын бардык катмарындагы кыз келиндерге жеткиликтүү экендигин айтуу. Кийим кийүүдөгү болгону аял затына таандык кичине фантазия, тайманбастык сырларын ачууда саналат. И узкие джинсы на ней. Она красива и так уверена в себе, что с улыбкой идет навстречу судьбе. Модные журналы, глянцевые страницы. Она всю ночь летала, ночью ей не спится. Новые знакомства, новые колечки. И очередное разбило сердечко. Нарощенные ногти, в носу сережка. Она ищет свою жертву глазами кошки. Снова новый вечер, снова клуб встреча. Ее поймать сложно, но возможно.
идет по магазинам, в кошельке кредитная карта. Она просто обожает Кельвин Кляйн и Прада. За ее спиной всегда раздается свист. Ее лучшая подруга, самый модный стилист. Они выходят из кабриолета у клуба. Секьюрити им никогда не ответит грубо. Самые крутые парни смотрят с интересом. Еще бы, она ведь R&B принцесса. Модные журналы, глянцевые страницы. Она всю ночь летала, ночью ей не спится. Новые знакомства, новые колечки. И очередное разбило сердечко. Нарушенные ногти, в носу сережка. Она ищет свою жертву глазами кошки. Снова новый вечер, снова клуб встреча. Ее поймать сложно, но возможно. Hey, hey, oh. Люди курят сигаретки в тонких розовых пачках. Они любят деньги, шмотки, мальчиков и тачки. Пухленькие губы, черные густые ресницы, яркий маникюр, большой набор амбиций. Меткий взгляд и стреляет отважно. Брюнетки или блондинки, это не столь важно. Мунун өзү Эмгек партиясынын социалдык маданий багытын алдылатып, жеңишке дагы бир кадам таштагандык деп ишенсек болот.